Россия өкмөтү 2030 жылга чейин өлкөдө мигранттардын саны өсүп, улуттук программалардын туруктуу ишке ашышына шарт түзүлөт деп үмүт артууда. Маалымат Россия Федерациясынын экономикалык өнүктүрүү министрлигинин сайтына жарыяланды. Документте айтылгандай, Россия келечекте коомго бат аралашып кете турган чет өлкөлүк адистерди тартуу жолу менен мигранттардын санын жогорулатууну көздөп жатат. Ал үчүн Россия өзү кам көрөт. Мисалы, чет элдиктердин Россияда билим алышына шарт түзүлөт, социалдык маданий жактан бат көнүп кетүү үчүн аракеттер көрүлөт. Ошондой эле жаш жана таланттуу кадрларды тартуу үчүн аларга ыңгайлуу шарттар каралат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары, мигранттар көп келчү өлкөлөрдө орус тилин өнүктүрүү боюнча программалар ишке ашары кошумчаланды. Булак Спутник KG. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов парламенттик шайлоону таза өткөрүү, административдик ресурсту колдонуунун алдын алуу үчүн аймактык башкармалыктардын жетекчилерин ротация кылууну сунуштады. Ал бул тууралуу 26 октябрда шайлоого даярдык көрүү боюнча штабтын жыйынында айткан. Бул жака мени шайлоону өткөрүү үчүн алып келди деп айтып жатышат. Ооба, мени шайлоону таза өткөрүп бер деп алып келишти. Мен бир да партияга чуркабайм. Силерди да ошого үгүттөйм. Мунун баары угулбайт, билинбейт деп ойлобогула. Маалыматтар күнүн-көзү күнүгө жетип турат. Ким чай берип жатат, кайсы үй башчы кимдикине барып жатканы муниципалдык аймактык башкармалыктар айрыкча ротация кылып салгыла. Бүгүн ушуну карап чыгабыз, сунуштарды бергиле. Ош шаарында бир мандаттуу округга караган 55 шайлоо участогу бар. Ошентсе да шаардык мэрия жалпысынан 78 шайлоо участкасында добуш берүүнү уюштурууга көмөктөшөт. Калада бул ирет жалпысынан 153 миңден ашуун шайлоочу катталган. Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан келет. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкерлерди каттоо 28 октябрда аяктап, 29 октябрда үгүт иштери башталат. Булак Азаттык. 27 октябрга карата Бишкектеги Империя пицца кафесинин тамагына улангандардын саны 253-кө жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Массалык уулануу 23-24 октябрь күндөрү аталган кафеде суши роллу жегендер арасында катталган. Учурда 60 жаран ооруканаларда дарыланууда. Анын 19-у темир жол бейтапканасында, 18 адам шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасында, 23 бейтап улуттук госпиталда жатат. Бейтаптардын абалы туруктуу. Калган уулангандарга керектүү медициналык жардам берилгенден кийин үйлөрүнө жиберилген. Массалык уулануу катталгандан кийин Империя пицца кафесинин бардык филиалдары жабылган. Өлкө боюнча тамактануучу жайлар текшерүүгө алынат. Булак Маралов. Ухань шаарында 7 кишини 39 жаштагы киши бычак менен сайып өлтүргөн. Киллер качып кетүүгө үлгүрдү деп жазат Сина агенттиги. Маалыматка караганда, кол салуу Кайдиан шаарында болгон. Жергиликтүү тургун 7 адамды бычак менен өлтүргөн. Кылмышкерлердин артынан издөө уюштурулуп, бирок ал укук коргоо кызматкерлеринен качып, толкундуу агым менен Янсы дарыясына секирип кеткен. Учурда анын аныкталгандыгы тууралуу маалымат жок. Булак Аргумент. Германиянын канцлери Ангела Меркель кызматын тапшырды. Бул тууралуу немис басылмаларына таянып РИА Новости маалымат агенттиги жазды. Кызмат тапшыруу салтанаты кечээ 26 октябрда президенттин резиденциясы Бельвиу сарайында өтүп, Германиянын мамлекет башчысы Франк Вальтер Штайнмайер Ангела Меркельге, вице-канцлер Олаф Шольцко, канцлердин администрация жетекчиси Хелге Браунга кызматтан кетүү көбөлүгүн берди. Айта кетсек, ушул жылдын 26 сентябрында Германия Бундестагына депутаттарды шайлоо өткөн. Анда алдыңкы орунду ээлеген 3 партия — социал-демократтар, жашылдар, эркин демократтар көпчүлүк коалицияны курап, турайымдык кызматка социал-демократтар партиясынан 53 жаштагы Бербел Бас шайланган. Айта кетсек, 67 жаштагы Ангела Меркель Германиянын канцлери кызматына алгач 2005 жылы келген. Ал жетектеген христиан-демократтар кошууну, христиан-социалчылар кошууну блогу андан бери өткөн 4 жолку шайлоодо тең алдыңкы орунду ээлеп, Ангела Меркель да 4 рет удаа шайланган. Булак Маралов.